Магниттүү резонанстык томография. Бул ядролук магниттүү резонанстын көрүнүшүн колдонуу менен адамдын ички органдарын жана тыкандарын изилдөө үчүн медициналык томографиялык сүрөттү алуу ыкмасы. Пациент бул жактан киргенде биз бул бөлмөгө алып кирип, үстүндөгү темир нерселерин бардыгын алдырып, бутуна бул тапчыкени кизип халат беребиз, халатты кийет. Андан кийин ал жерден чыгып, бул жакка киребиз. Бул жерге жаткызабыз, башын ары каратып, бутун бул жакка каратып, жаткызып, аппараттын ичине киргизгенден кийин лазерди коюп, анан биз бул жакта отуруп алып, жумушубузду баштайбыз өзүбүздүн. Протоколдор бар, мисалы башты тартсак, баштын протоколун, моюнду тартсак, моюнду, белли болсо белли, или ички органдарды алып тарта беребиз акырын. Снимоктор мантип даяр болгондон кийин биз бул жакта принтерге бул жерден коюп даярдап, бул жактан чыгарып беребиз пленкага. Бирок мындай жеке менчик томографиялардын баасы мамлекетке караштуу эни жана баланы коргоо борборундагы МРТга салыштырмалуу 1000–2000 сомго кымбат. Эмне себептен дарыгерлер кымбатына карабай менчик томографияларга жиберишет деген суроо көпчүлүктөн көйгөйү болуп келет. Бул магниттүү резонанс томографиянын күч биримдиги Тесла менен өлчөнөт да. Тесла менен өлчөнөт, биздин аппаратыбыздын күчтүүлүгү 0,5 Тесла. Маселенин баары дал ушул 0,5 Теслада жатат. Анткени жеке менчик магниттүү резонанстык томографиялардын кубаттуулугу 1,5 Тесланы түзөт. Конечно, 0,5 Тесла менен 1,5 Тесланын айырмасы бар. 0,5 Тесладан көрө албаган нерсени 1,5 Тесладан көрсө болот. Ал тургай ушул опухолдун разницасын да ал жерден көбүнчө чене албай калабыз бул жерден. Анан жанагы бизде инсульт болуп калат, инсульт бар жогун айрым көп учурларда ал көрсөтпөй калат. Ишемички же геморрагически деген убакыт өткөндөн кийин анысы дагы көп учурда билинбей калат ал жерде. Мына ушул себептен дарыгерлер жеке менчик томографияларга жөнөтүүгө мажбур болушат. Анткени менен тыйындын эки бети бар дегендей, айрым учурда мындан дарыгерден акча табууга багытталган жеке кызыкчылыгын дагы көрүүгө болот. Чындыгында ошол элдин арасында көп эле болуп атат, дарыгерлердин арасында. Керек эмес учурда деле кээде жөнөтүшөт ошол жерге. Мына ошол жакка биз ошолорго каршыбыз кайрадан. Эгерде жөн эле өтүп келсе, ким өткүздү эле барып ошону өзүнө окут деп да коебуз кээде. Өзү карап көрөсүз албетте. Анткени дарыгер ал жеке менчик томографиядан өзү жөнөткөн адамдардын эсебинен акча алат. Маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күндө бир пациенттен дарыгерге 500 сомдон кем эмес акча түшөт. Демек, бул маселе дарыгердин түздөн-түз жеке адамдык сапатына байланыштуу деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени кереги жок учурда деле бонустук системанын негизинде өзү акча алуу үчүн пациентти жеке менчик магниттүү резонанстык томографияга жиберип, андан өтүп келүүсүн талап кылган учурлар көп кездешет. Аягында эмне демекчибиз? Урматтуу дарыгер, адамдык сапатыңызды сактап, бирөөлөрдүн нааразычылыгы аркылуу эмес, өзүңүздүн ак эмгегиңиз менен тапкан нанды жеңиз. Мунара Матиева, Алмаз Турузбаев, Коомдук биринчи канал, Замана студиясы.